Саламатсыңарбы? Анда бүгүнкү сабагыбызда сөз айкашы боюнча сүйлөшөбүз. Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкашынан түзүлүп, түшүнүктүн ортосундагы ар түрдүү маанини билдирет. Мисалы: калай кашык, кызыл гүл, курч бычак, муздак аба. Сөз айкашынын түзүлүшү. Сөз айкашы багыныңкы жана багындыруучу сөздөрдөн турат. Негизги сөз багындыруучу сөз. Сөзгө багынып, анын ар түрдүү кырдаалын, сын сыпатын көрсөткөн сөз багыныңкы сөз. Эски китеп. Эски сөзү багыныңкы, китеп багындыруучу. Таза шаар. Таза багыныңкы, шаар багындыруучу. Сөз айкашынын түрлөрү. Сөз айкаштарынын компоненттеринин ортосундагы лексика-семантикалык жана грамматикалык байланыштарына карай төмөнкүдөй болуп бөлүнөт. Эркин сөз айкашы жана туруктуу сөз айкашы. Эркин сөз айкаштары компоненттеринин ичиндеги сөздөрдүн ортосундагы байланышы анчалык бекем болбогон, бири-биринен оңой ажырап турган, башкача айтканда багыныңкы компоненти эркин өзгөргөн сөз айкаштары. Эски китеп, жаңы китеп, кызыл китеп, көк китеп, чоң китеп, кичине китеп деп өзгөртүк. Ал эми туруктуу сөз айкаштары компоненттери бири-бири менен өтө тыгыз байланышып, маани жактан өз ара ширелишип келип, бүтүн бир маанини билдирген сөз айкаштары. Туруктуу сөз айкашында фразеологиялык айкаштар кирет. Жүрөгү жок, итке минген, ишинен таруу айланбаган, жүрөгү жок. Сөз айкаштардын морфологиялык түсүнө карай бөлүнүшүнө токтолсок. Атооштук сөз айкашы жана этичтик сөз айкашы. Атооштук сөз айкаштары зат атооштук сөз айкашы. Мисалы: жыгач күрөк. Сын атооштук сөз айкашы оттой кызыл. Сан атооштук сөз айкашы бүгүн 7-де. Ат атооштук сөз айкашы атасынын өзү. Атооштук сөз айкашты көп окуган. Тактооштук сөз айкашы кеч, күздө. Ал эми этичтик сөз айкаштары. Тактооштор айкашат тез иштөө, бүгүн келүү. Чакчылдар айкашат күлүп сүйлөө. Сын атооштор айкашат жакшы иштөө. Сан атооштор эгиз сүйлөө. Тууранды сөздөр жалт кароо. Зат атооштор бакка чыгуу. Ат атооштор айкашат аны кароо. Синтаксистик байланыштын түрлөрү. Синтаксистик байланыштар сүйлөм ичиндеги сөздөрдү өз ара тусумдаштыруусуна карай ээрчишүү, ыкташуу, башкаруу, таандык байланыштары кирет. Ээрчишүү жолу менен сүйлөмдүн баш мүчөлөрү байланышат. Ээрчишүү байланышы бир гана сүйлөмдөргө таандык. Сүйлөмдө ээси жана баяндоочу болсо, демек ал жерде ээрчишүү байланышы бар. Мисалы: жумушчулар кетишти, биз иштеп жатабыз. Ээрчишүү байланышында сүйлөмдүн ээси багындыруучу сөз, баяндоочу багыныңкы сөз. Ээрчишүүдөн башка синтаксистик байланыштын түрлөрү дайыма сөз айкаштарынын түгөйлөрүн бири-бири менен байланыштырат. Ыкташуу байланышында сөз айкашынын түгөйлөрү кандайдыр бир мүчө аркылуу байланышпайт,
Мындай байланышта багыныкы сөз багындыруучу сөздөн мурда келип, анын ар түрдүү белгисин көрсөтөт. Эски китеп сапаттык белгиси 15 уй сандык белгиси. Башкаруу байланышы. Башкаруу байланышында багындыруучу компонент багыныкы сөздү барыш, табыш, жатыш же чыгыш жөндөмөлөр аркылуу башкарат. Бакка чыгуу барыш жөндөмөсү, улууну урматтоо табыш жөндөмөсү, үйдө отуруу жатыш жөндөмөсү, менден кыйын чыгыш жөндөмөсү. Таандык байланышта таандык формадагы багындыруучу сөзгө багыныкы түгөйү илик жөндөмөдө туруп байланышып таандык маанини туюндурат. Мектептин аянты, атамдын арабасы, алардын жумушу. Таандык байланыштагы сөз айкаштарынын тутумундагы илик жөндөмөдөгү сөз багыныкы түгөйү, таандык формадагы сөз багындыруучу түгөйү болуп саналат.